9-ноябрдан бери Ош шаарында жана райондордо жарык 2-3 сааттап өчүп, ага соц тармактын колдонуучулары нааразы болушууда. Анда кыш жакындап күн сууктаганда электр энергиясы өчүрүлгөнүн, мындан улам жаш балдары барлар кыйналып жатканын белгилешкен. Свет жок ооба. Бишкектин дагы жарымында. Суук түшкөндө эмне болот белгисиз. Свет кайрадан өчтү. Тажаттыңар. Койчунун аялы кой келгенде иш кылат, электриктер кыш келгенде. Жарандар арасында өчүрүүлөр оңдоо иштерине байланыштуу болуп жатат деген маалымат таркаган. Мындан улам жашоочулар ремонт иштерин жай мезгилдеринде бүтүрүп алса болмок дешет. Бүгүн 3-чү күн жарык өчкүнүн билдиришти. 2 күн бою күндүз өчтү, түндөсү саат 2-лерде таң аткычы жок болду. Бул свет өчпөйт деп президент электр энергиянын министри свет өчпөйт деди. Утурлы өчүрүп атат. Бүгүн да азыр өчтү. Саар менен өчтү, кечкурун дагы 8-ден 10-га чейин өчтү. Азыр эртең менен да өчүп калды. Пригородныйда турам. Бирок өчүп атат. Bir günde 2 saat, 3 saatten өчүп атат. Бардык элдерге суук мезгилде кыйын, свет өчүргөнүчө. Свет өчүрүп эле койсо болмок азыр. Айрыкча суук мезгил суук түшүп калды. Бирок Ош электр тармактар ишканасы жерлерде 1-2 сааттап гана график боюнча жарык өчүрүлгөнүн, бүгүн эртең мененден баштап абал турукташканын айтууда. Өчүрүүлөр электр жабдууларга күч келтирбеш үчүн авариялардын алдын алуу максатында болгонун билдиришти. Мындай өчүрүүлөр система боюнча болуп атат. Энергия система боюнча, Кыргызстан боюнча. Системада дефицит мощность болгондо потребительдерди өчүрүүгө туура келет. Балансты кармаш үчүн. Ошон үчүн 2 күндүк ушундай жагдай пайда болду. Ошол жагдайдын негизинде өзүнүн местный график нагрузки болот. Отключающий центрлерденчи. Ошонун эсебинен бизге берилген лимитти 120 мегаватт, максимум саатында 120 мегаваттка чейин мощность өчүрүшкө туура келди. Бүгүн эртең менен команда келди, борбордук диспетчерлик пункттан. Уже нагрузка немелер жагдай ордуна келди дагы. Бул ограничение снимать этилди. Буга чейин Токтогул ГЭСинде бир агрегат иштен чыкканына байланыштуу республика боюнча суткасына 4 маалдан электр энергиясы өчүрүлөт деген маалымат таркаган. Муну энергетика министрлиги четке каккан. 11-ноябрда да Токтогул ГЭСинде ремонт өткөн 2-чи агрегат ишке киргизилип жаткандыктан республика боюнча 1 сааттан электр энергиясы өчүрүлөрүн кошумчалаган. Ошол агрегатты ишке киргизиш үчүн кичине убактылуу жанында турган агрегаттарды да өчүргөнгө туура келет да. Элдердин коопсуздугу үчүн, ошол жерде иштегендердин коопсуздугу үчүн ошондой жумуштарды өчүргөнгө туура келет. Ушу бүгүн эртең кичине ыңгайсыз убактылуу ыңгайсыз убакыттар болуп калышы мүмкүн. Ошону туура түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз. Биз 2-чи гидроагрегатты эртең ишке кирип алсак, кышы менен эмки кышты озупун бүткөнгө жакшы иштеп берет да. 2021-жылы күз-кыш мезгилинде Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгына байланыштуу кыш мезгилинде маал менен жарык өчүрүлүп турган. Буга керектөөчүлөр нааразы болушкан. Өлкөнүн бул жылдагы кышка даярдыгы сентябрдын башында жогорку кеңеште көтөрүлүп, анда энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев жарык быйыл өчүрүлбөйт, чектөө болбойт деп убада берген. Кыштан чыкканга 13 жарымга 1-октябрга чыккыла деген бизге тапшырма коюлган. Токтом менен өчүрүүлөр болбойт. Биз импортундагы башка жагында караштырып атабыз. Өткөн жылы Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгондуктан Кыргызстан электр энергиясын кошуналардан сатып алууга аргасыз болгон. Быйыл суунун көлөмү 13,5 миллиард кубтан көп болгону менен энергетика министрлиги электр энергиясын кошуналардан буга чейинкиден да көбүрөөк сатып ала турганын билдирген. Жогорку кеңештин 19-октябрдагы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Түркменстан Казакстандан да электр жарыгын алуу боюнча келишим түзүлгөнүн билдирген. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.